Жүрүш-турушта отпайбыз bu. Бул боюнча да Алла Таала Курандан ne дейт? Bismillahirrahmanirrahim. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Allah Taala bizdi mактап жалпы пенделерди. Менин сүйүктүү пенделерим ушундай, жер бетинде басканда дагы кылдатпасат, бутун сүйрөп, даң-дуң, шыпыр-шыпыр, кыкыр болуп мындай бутун сүйрөп баспайт болот да. Жер бетинде басканда да жерди дагы капа кылбай, так көтөрүп басат бутун. Адамдарды бул жака эле коелу деген мааниде. Анан динсиз караңгы адамдар аларга тийишкенде "Колу салама, саламатта болуңуз, жакшы калыңыз. Кудай буйруса кийинкиде көрүшөбүз" деп, "Саламатта калыңыз" деп коюп, акырын алардан бөлүнүп алып кетип калат дейт. Ошондуктан пикири, ою бузук адамдардын жанында көп отурбаган аракет кылыш керек экен. Болгону бир шарт. Эгерде пикири, ою бузук адамдар боло турган болсо, бирок Кудай Таалам сизге сөз жагынан, жүрүш жагынан же даража жагынан кандайдыр бир жанан сизге оомат берген болсо, мүмкүнчүлүк берген болсо, ошолорду мен жакшы жакка тартам деген ишенимде болсоңуз, анда тескерисинче аларга аралашып отуруп, аларды бери көздөй тартсак болот. Мисалы, баарыбыз деле классташтар бар, мектепте окуганбыз. Классташтарыбыз ар кандай турат, 5 мал намаз окуганы бар, окубаганы бар, отурса эле ошо тийишип, отурса эле беркеден жинди суусунан ичкендер бар, ар кандай бар. Ошолорду эгерде баардыгын жакшы жакка тартам деген ниетте болсо, алар менен аралашып отуруп, бери өзүбүзгө тартсак кандай сону болот? Биздин башыбыздан өткөн ушул нерселер, башкалардын деле башынан өткөн. Бирөө иштейт экен, экинчиси иштейт экен, жок дегенде биринчи, экинчи, үчүнчү тамакта эчтеке ичпей отургулачы. Ичирбей коюп, мына мен силерди сыйлап келдим. Эми силер деле мени сыйлап койгула. Эми классташтар деп мисал да. Ошондой кылса болот экен. Биринчи, экинчи тамак ичпейт, анан кетип каласыз. Анан кийинкиде ушуну таптакыр эле ичпей эле отурбайлыбы? Бири-бирибизди көрүп, эмне тамак тасаконго эмне койсо ошону жегенибизди билип отуралы деген сыяктуу хикмат менен акырын өзүбүзгө тартсак тартылат экен. Анткени Алла Таала Куранда деп коет: Бисмиллахиррахманиррахим. Уду иля сабили раббик бил хикмати вал мав'изатил хасана. Ислам динине даанышмандык менен жана кооз, керемет үгүт, насаат менен чакыргын деп. Ошон үчүн кооз, таасирдүү окуялар менен адамды тарта билүү бул эң жакшы экен. Ошондуктан өзүбүздүн каада салт саналарда мыкты өздөштүрүп алсак, элибиздин эмнени жакшы көрөт, эмнени жакшы көрбөйт билип калат экенбиз, ошого жараша анан мамиле кылып кете берет экенбиз. Кадимки Алаукадан чыккан Нурмолдо атабыз ушун үчүн айтканда, тарыхыңды таңганың тамырсыз болуп калганың деп. Тарыхый инсандарыбыздын басып өткөн жолдоруна маани бермейинче, эч качан биз аларды эл менен, жалпы эл менен мамиле кыла албайбыз. Эгерде тарыхый инсандардын биздин мамлекетибиз мамлекет болуш үчүн ушуга чейин кандай аталарыбыз өткөн, ошолордун жолдорун окуп билмейинче, ата-энелерибиздин үстүнөн жалпы азыркы отурган адамдардын үстүнөн да сүйлөп коюшубуз толук ыктымал экен. Аны кыргыздар эмне дейт? Көпчүлүккө көз сүртпө дейт. Көпчүлүккө көз сүртпө, көпчүлүктүн үстүнөн асылып сүйлөбө деген сөз. Жөн эле, урматтуу эл журт, менин ушундай деп эле билген нерселерди сунуштап айтып коет экен, мындай кылалы, андай кылалы деп айтсак, Кудай буйруса эл деген сел акырын бурулуп алдыга жыла берет экен.